Salam dostlar, жылдыз белгилер үчүн 2025 жыл кандай болот? Бул маалыматты билгиңиз келсе, алдыда айтып беребиз, а сиздер каналга катталыңыздар. Кеттик анда. Кой, 2025 жыл койлор үчүн таң калыштуу ачылыштардын жана олуттуу өзгөрүүлөрдүн мезгили болот. Сиздин лидерликке болгон умтулууңуз күтүүсүз карьералык мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Жылдын биринчи бөлүгүндө маанилүү байланыштарды түзө аласыз. Жаз мезгилинде каржылык жагдай жакшырып, жайында ден соолугуңузга көңүл буруу маанилүү. Жеке жашоодо махабат окуялар күтүлөт. Күз жана кыш үй-бүлөлүк бакытты алып келиши мүмкүн. Букачар 2025 жыл букачарлар үчүн чоң сыноолор жана ички өзгөрүүлөр жылы болот. Жылдын башында жумушта олуттуу кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Жазында финансылык абалыңыз туруксуз болушу ыктымал, бирок жаңы мүмкүнчүлүктөрдү изилдөө убактысы келет. Жеке жашоодо жакындарыңыз менен болгон мамилеңизди жакшыртууга көңүл буруу зарыл. Күз жана кыш мезгилинде руханий өсүү жана стабилдүүлүккө жетишүү мүмкүн. Эгиздер 2025 жыл эгиздер үчүн интеллектуалдык ачылыштар жана кесиптик өсүү мезгили болот. Жыл башында билим алуу жана жаңы көндүмдөрдү өздөштүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөр ачылат. Жазында күтүүсүз сунуштар келип, жайында жаңы келишимдер түзүлөт. Жеке жашоодо махабат учурлар жана жаңы мамилелер болот. Алар жаңы үй-бүлөнү курууга шарт берилет. Күз жана кыш туруктуулук жана жакшылыктардын мезгили болот. Бөйөн 2025 жыл бөйөндөр үчүн үй-бүлөлүк баалуулуктарды бекемдөө жылы. Жыл башында үй чарбасына жана жакындарыңызга көңүл буруу зарыл. Жазында иш чөйрөсүндө маанилүү келишимдер түзүлөт. Жайында өзүн өзү өнүктүрүү менен алектенүү убактысы келет. Турмушуңузда каржылык куржунуңуз жемге толот. Күз жана кыш үй-бүлөлүк жылуулук жана колдоо мезгилин алып келет. Жаңы батир же жаңы там үй алып калышыңыздар мүмкүн. Арстан жылдын биринчи жарымы арстандар үчүн дагы жагымдуу. Бул белгинин өкүлдөрүнүн таасири жана аброю өсө баштайт. Демек, бул убакытты идеяларды жана долбоорлорду илгерилетүү үчүн колдонуу керек. Жаңы романтикалык мамилелер үчүн бул мезгил ыңгайлуу. Май айынан октябрдын ортосуна чейин Сатурн сиздин жашооңуздун көптөгөн чөйрөлөрүнө оң таасирин тийгизет. Иште ийгиликке жетүүдө жана карьералык тепкичтен жогору көтөрүлүүдө. Бийкеч 2025 жыл бийкечтер үчүн жеке жана кесиптик жашоосунда олуттуу өзгөрүүлөрдү алып келет. Жаз жана күз эң маанилүү жана тагдыр чечүүчү мезгил болот. Күзүндө жалгыз бой белгинин өкүлдөрү экинчи жарымын табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Жылдын биринчи жарымында кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Маселен, Сатурн тоскоолдуктарды жана чектөөлөрдү жаратышы мүмкүн. Бирок майдан июлга чейин Уран жашооңузга жагымдуу өзгөрүүлөрдү алып келет. Тараза 2025 жылдын биринчи жарымы Тараза үчүн билим алуу, чет тилдерди үйрөнүү жана квалификацияны жогорулатуу үчүн ыңгайлуу мезгил. Жаз жакындаган сайын Тараза өз ден соолугуна көңүл буруусу зарыл. Көп иштөө жана ашыкча жүктөм терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошондуктан көбүрөөк эс алып жана таза абада жүрүүгө аракет кылыңыз. Июлдун экинчи жарымынан октябрга чейин бир нече долбоорго киришпеңиз, болбосо күчүңүз текке кетүү коркунучу бар. Чаян 2025 жылдын биринчи жарымында чаяндар туруктуу жана узак мөөнөттүү жашоонун пайдубалын түптөө менен алектенишет. Жылдын экинчи жарымы жашоонун көптөгөн тармактары үчүн ийгиликтүү болот. Юпитердин оң таасири сиздин ишенимиңди күчөтөт жана материалдык, руханий өсүүгө көмөктөшөт. Бул жылдын эң жакшы мезгилинде билим алуу, саякаттоо, бизнес жана юридикалык маселелерди чечүү ийгиликтүү. Күз мезгили дагы тынч болот. Жаачы
2025-жыл жаачылар үчүн жеке мамилелер жана кесиптик жашоо менен байланышкан маанилүү окуялар, өзгөрүүлөр менен коштолот. Жыл ичинде иш жана жеке жашоо ортосунда тең салмактуулукту сактоо өтө маанилүү. Үй маселелери күз мезгилинде өзгөчө актуалдуу болот. Жакындарыңыз менен болгон мамиледе кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Алардын ден соолугу же көчүп кетүү менен байланышкан көйгөйлөрдү чечүү зарылдыгы пайда болушу мүмкүн. Кекечер. 2025 жылдын февралы кекечерлер үчүн карьера жана бизнес боюнча ийгиликтүү ай. Сабырдуулук, ишеним жана чыдамдуулук таасирдүү натыйжаларга жетүүгө жардам берет. Жаңы жоопкерчиликтүү милдеттер лидерлик сапаттарыңызды ачууга шарт түзөт. Бизнес маселелери жана алыскы сапарларга байланыштуу темалар жакшы болот. Юпитер жашооңузду жакшыртуу үчүн активдүү кадамдарды жасоого түрткү берет. Жалгыз бой кекечерлер бул мезгилде никеге турууга мүмкүнчүлүк алышат. Суу куяр. 2025 жыл суу куярлар үчүн өзгөрүүлөр жылы болот. Бирок ден соолук сыяктуу түбөлүктүү баалуулуктарды унутпоо керек. Кирешени көбөйтүү мүмкүнчүлүктөрү пайда болот. Өзгөчө апрель айы окуу, саякаттоо жана бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу. Жылдын экинчи жарымында Юпитер жумуш жана ден соолук секторуна өтөт. Бул мезгилде жумушта кесиптештер менен болгон мамилелерди жакшыртуу жана пайдалуу бизнес сунуштарын алуу күтүлөт. Балыктар. 2025 жылы балыктардын койгон максаттары жакындап аткарылууга мүмкүнчүлүк алат. Балыктар үчүн жаз жана күз эң маанилүү мезгилдер болуп саналат. Бул айларда өнөктөштүк мамилелер жаатына өзгөчө көңүл буруу керек. Жалгыз бойлор экинчи жарымын табуу мүмкүнчүлүгүн алышат. Июлдан октябрга чейин Юпитердин жагымдуу абалы кирешенин көбөйүшүнө жана материалдык, финансылык пайда алууга көмөктөшөт. Эгерде бул жылдыз төлгө жаккан болсо, лайк койгонду унутпайбыз жана комментарий жазып оюңузду калтырыңыз. Ар дайым саламатта болуңуздар.